Assalamu alaikum, hurmatly Moskvada mekendештер. Amansыздар, сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Москвада жаңылыктар, окуялар жана кабарлар менен тааныштырабыз. Бүгүнкү күнгө шаршемби 10 декабрь. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү жакшы улансын. Адаттагыдай эле жакшы кабардан баштайбыз. Путин мигранттардын балдарын колдоду. Путин орус тили, эне тилинде болгон мигранттарды мектепке кабыл алуу жөнүндө жеңилдетүүгө макул болду. Президенттин алдындагы Адам укуктары боюнча кеңештин мүчөлөрү менен жолугушууда Владимир Путин чет өлкөдөгү орус тилдүү мекендештердин балдары үчүн орус тили экзаменин кереги жок деп айтты. Адам укуктары боюнча кеңештин башчысы аны өзгөртүүнү сунуштады. Фадеевдин айтымында мектептердеги окуу процесси класстарда орус тилин начар билген мигрант үй бүлөлөрдөн чыккан балдар өтө көп болгондо кыйынчылыкка туш болот. Ушул себептен улам бул окуучулар үчүн орус тили боюнча тесттер киргизилген. Бирок системанын расмий болушуна карабастан тең салмактуулук жок деп баса белгиледи Адам укуктары боюнча кеңештин башчысы. Ал Орусияга келген орус тилдүү мигранттардын даттанууларынын бирин мисал келтирди. Алардын балдары тиешелүү экзамендерден кулап, натыйжада 2 айдан бери окушпайт. Фадеев орус тили эне тили болгон окуучуларды тестилөө жүргүзбөшү керек деп эсептеген. Анткени алардын айтымында ашыкча эле формалдашуу болуп жатат. Орус тилдүү баланы мектепке кабыл алуу чечимин мугалимдердин же мектеп директорунун моюнда экенин кошумчалады. Октябрь айында ушул сыяктуу сунушту Мамлекеттик Думанын Коммунисттик партиясынын депутаттары Матвеев, Михайлов жана Обухов киргизишкен. Документте чет өлкөдөн келген орус тилдүү жана маданият жагынан Орусияга жакын мекендештердин балдары үчүн мындай жол жобо эч кандай практикалык мааниге ээ эмес деп айтылган. Буга чейин Билим берүү жана Илим министрлиги мигрант балдардын 3 категориясы үчүн жазуу жүзүндөгү орус тили экзаменин жокко чыгарган. Алар дипломаттардын балдары, үй бүлөлөрү Орусияга ыктыярдуу көчүп келген программа аркылуу катышып жаткан балдар жана салттуу орус баалуулуктарын бөлүшкөн чет элдиктердин үй бүлөлөрү. Чет элдиктердин мектепке жаңы келген балдар үчүн милдеттүү түрдө орус тили боюнча тест 2025-жылдын март айынан бери киргизилген. Баланын жашына жана классына жараша тест орус тилинде сүйлөөнү, көп колдонулган лексиканы билүүнү жана окуу жана жазуусун баалайт. Сентябрь айында билим берүү боюнча тест тапшырган мигрант балдардын жарымы өтпөй калганын, дээрлик 70% документтери туура эмес толтургандыктан тест тапшырууга киргизилген эместигин билдирген. Натыйжада Россияга барган мигрант балдардын көпчүлүк бөлүгү окууга кирбей калган. Путиндин бул айткан сунушу ишке ашса, орус тили экзаменин көптөгөн мекендештерибиздин балдары тапшырбай эле мектепке орношууга мүмкүндүк болот. Ансыз деле Кыргызстандагы окуучу балдардын көпчүлүк бөлүгү орус тилин эне тилинде эле сүйлөп калганы баарын эле маалым. Россиядагы балдарыбызга дагы жакшы шарттар түзүлсүн деп жакшы тилек калтырып кеттиңиздер. Москвадагы мекендештер, жыйган терген оокатыңызды айылга, үй бүлө бала чакаңызга убагында жөнөтүп туруңуздар. Ар кандай көлөмдө жүктөрдү, балдардын буюмдарынан тарта килейген бытовая техника, эски эшик терезелер, буюм тайымдарыңыздарды ишенимдүү адамдардан жөнөтүңүз. Көп жылдан бери Москвадан Кыргызстанга, Кыргызстандан Москвага жүк ташыган Жылдызбектин командасы аманатка кыянат кылбай убагында жакшы абалда жеткирип беришет. 24 саат бою связда жана WhatsApp номерлери экранда. Москвалардан десеңиз арзандатуулар бар. Жолдо жүргөн курьер жаштарыбызга эскертүүчү маалымат. Кече күнү Москвада патруль унасы пешоходдон өтүп бараткан курьерди өлтүрө коюп кетти. Курьер жигит каттуу соккудан улам көз жумду. Бул видеодо көрүнүп тургандай, ким айыптуу деген суроого негизи экөөбүз тең жол эрежелерин сактагандай эле, бирок эскерте кетчү нерсе пешоходдон өтүп жатканда сөзсүз токтоп, электровеликтен түшүп, жөө басыш керек. Жана сөзсүз эки жагын карап өтүү абзел. Кулактагы наушникти дагы полный үнүн каттуулатып жүргөн кооптуу. Деги эле чоң шаарда өзүңүздөрдү абайлап иштеңиздер. Мекенге ар бир тууганыбыз аман эсен ден соолукта жетип алсын. Маалыматты бөлүшүп кеттиңиздер, абайлап жүрүңүздөр. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сынаман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Урматтуу Москвада мекендештер, эгерде чек арага каттайм десеңиздер, Мухидинге кайрылсаңыздар болот. Москвадан десеңиздер, чорный списоктон текшеришип, до конца өздөрү алып барып, жылуу жумшак барып келесиздер. Документ жагынан дагы өздөрү жардам беришет.